Assalamu alaikum урматтуу достор. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн Белград шаарында спорттук күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатында 6-чы мелдеш күнүндө беттештер башталууда. Азыр кыргызстандык балбаныбыз Нуртилек Карпаев дал ушул Белградтагы маттын үстүнө көтөрүлөт жана өз күрөшүн өткөрөт. Анын атаандашы Мехт Маркосян, армениялык балбан. Эки балбан тең азыр килем ортосуна чыгып келди. Нуртилек Карпаев кызыл кийимчен, ал эми Маркосян тишел түрдө азыр байкап турганыңыздардай көк форма менен чыгып күрөш алып барууда. Нуртилек быйыл Кыргызстандын чемпионатын утуп, андан сырткары Киевде өткөн эл аралык турнирде 3-чү орунду ээлеп кайткан жайы бар. Андан кийин лицензиялык турнирге барды Алматага. Олимпиадага лицензия берүүчү турнирге барып, тилекке каршы ал жакта 5-чи орунду алып, Олимпиадага лицензия ута алган жок. Быйылкы сезондогу көрсөткүчтөрү Нуртилектики ушундай. Ал эми Мехт Маркосян бул 23 жаштагы армениялык балбан. Өз учурунда жаштар арасында Европа чемпионатында 2-чи орунду ээлесе, кадеттер арасында ошол континенталдык чемпионатта 3-чү орунду ээлеген жайы бар. Андан бөлөк бир топ чоң ири мелдештердин дагы катышуучусу, дүйнө чемпионаты, лицензиялык турнирлердин катышуучусу. Бирок бул балбан дагы Олимпиадага лицензия ала алган эмес. Азыр биринчи озек эскертүү Маркосянга берилди. Нуртилек эми өзүнүн күчүн сактап, азыр активдүү болууга аракеттенүүдө. Жана экинчи эскертүү бул жерде азыр Мехт Маркосянга берилди. Калыс тарабынан 30 секунда ага вакыт берилди. Ошол 30 секунддан ичинде кандайдыр бир упай алышы керек, болбосо Нуртилек Карпаев бир упайга ээ болот. Биз албетте Нуртилекке азыр упай алышын каалап калабыз. Төрт секунда калды азыр. Мерчемделген 30 секунда бүттү. Демек, бир упай автоматтык түрдө Нуртилек Карпаевга жазылды. Азырынча балбандар жай мүнөздөгү күрөштү алып барышууда. Экөө тең ашыкпай, шашылбастан күрөш көрсөтүүдө. Бул албетте менимче кайсыр деңгээлде туура чечим. Шашылып кандайдыр бир ката кетирип алганга караганда, ушул шашпастан бардык абалды көзөмөлдөп күрөш өткөрүү бул дагы жакшы нерсе. Ошондой эле озеки биринчи эскертүүнү азыр Нуртилек Карпаев алып жатат. Эми Киевдеги эл аралык турнир ал ЮЭФнин календарына кирбейт. Бул бүткүл дүйнөлүк күрөш биримдигинин календарына кирген рейтингдик мелдеш эмес. Анткени менен ал жакта абдан күчтүү делинген ошол Олимпиада оюндарынын катышуучулары, чемпиондору, дүйнө чемпиондору катышкандыгын билесиздер. Нуртилек жылдан жылга кадимкидей өсүп келе жаткандыгы байкалат. Билсем азырынча Маркосяндан алдыда келүүдө, бирок бул алдыда келе жатканы менен кайсыр деңгээлде ал эсептешпеши керек азыр. Себеби 30 секундалык ошол мерчемделген убакыт Нуртилекке да берилет. Ошол учурда упай иштеп кете алабы, же ага чейин упай иштеп эскертүүгө чейин жеткирбейби? Бул азыр Нуртилектин башындагы маанилүү суроолор, жана ага азыр жооп издеп аны тапканга аракетин жасайт. Мынакей балбандар азыр кайрадан килем ортосуна кайтты. Күрөш андан ары жалгашат.
Маркосян толугу менен азыр прессингти коюп баштады экинчи бөлүктө кадимкидей активдүү болууга аракеттенүүдө. Анын максаты түшүнүктүү, азыр активдүү болуп турса Нуртилек эскертип алат. Ой, абайлаш керек. Бул жерде азыр Маркосян өтө жакшы кирди бутка, бирок Нуртилек азырынча коргонуп жатат. Деген менен толук коргонууга мүмкүн болгон жок бул ирет. Жок дегенден партерден коргонуп кой Нуртилек. Партерде жакшылап коргонуп кой. Ооба. Армениялык балбан андай деле партерде күчтүү эмес окшойт, көп деле кандайдыр рыкманын жолдорун караштырган жок ал. Анын үстүнө анын ордуна тагыраагы бир аз эс алып алганга аракет жасады окшойт. 2 мүнөттө убакыт бар эми эркин күрөштө 2 мүнөттө 1 упай айырмачылыгы бул көп деле абалды чечпейт, эч нерсени деле чечпейт. Бирок Нуртилек азыр 1 упай жетишсиз. Ал 2 упай алышы керек. 1 упай алса эсеп сандары теңелгени менен упайлардын сапаты боюнча Маркосян алдыда болуп кала берет. Анын үстүнө мынакей Нуртилек азыр 30 секунда берүүдө. Көп учурда эркин күрөш балбандары ошол өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн, күчүн эң соңку секундаларга калтырууга аракет жасашат. Ошол эң акыркы бир 30 секунда болобу же 40 секундада чабуулга өтүп күрөштү өз тарабына оодарып алууга аракет кылат. Бул тактика көп учурда жакшы иштеп берерине белгилеп коюш керек. Нуртилек азыр 30 секунданын ичинде эч кандай деле бир тобокел чабуулдарга барган жок. Ал ортодо өз упай бербеш керек. Азамат жакшы кармады ушул жерден. 2 упай алыш керек, жок дегенде азыр Нуртилек 2 упай бар Нуртилекте. Жок, 4 упай. Жакшы, абдан жакшы азыр. 2 эмес 4 упай берди калыстар. Азыр Нуртилек чындыгында жакшы бир абалга келди. Абалы жакшы азыр Нуртилектин. Бирок ушул жерде ашыкпастан, шашылбастан күрөшүшү керек. Абалы жакшы. Энткени менен Маркосян азыр ал чабуулга барып көрөрү турган иш. 2 упай алдырса деле Нуртилек ал эч нерсени деле чечпейт, бирок алдырбаш керек. Азыр Нуртилек ушул жерде обратный деп коет. Обратка деп коюшат эркин күрөштөгү балбандар. Каршы ыкманы бир колдонуп кетүүнүн жолун караштырды, бирок оңунан чыккан жок. 2 упай азыр атаандашына берилди, артын өтпөч керек. Өтүп кетсе дагы 1 упай алмак азыр Нуртилек. Жок деген упай бербеш керек Нуртилек ушул жерде. Кармап койчу убакытты. 9 секунда. Ой, Нуртилек. Эй. Эмне мынча көп кармады чындыгында азыр калыстардыкы түшүнүксүз болуп калды. Нуртилек секунда кармап койсо бүттү эле. Секунда бошошуп койду чындыгында. Бул жерде армениялык балбан көтөрүп кете алмак эмес, эгерде эле Нуртилек жакшы коргонгондо. Чындыгында өзүнүн колунда турган жеңишти азыр алдырды деп айтсак да болот. Азыр бул жакта кайталоо болсо көрөлү достор, мына челлендждеги. Жок экен. Мен оюмча челлендж бизге жардам бербейт. Убакыт бар болчу. Бул эркин грек-рим күрөш эмес, эми бутту кармап чыгып кеткендиги үчүн эскертүү бере тургандай. Бул жерде челлендждин мен оюмча мааниси деле жок. Бирок алып көрдү, эми көрөбүз жыйынтыгы кандай болот. Бирок Нуртилек өзүнүн колунда жеңишти алдырды азыр. Ачык сөз, бир сөз. Кантип ушундай жерден кетип калган өзү да жакшы түшүнбөй калды окшойт.
Неке артқа чыгып койбойт белең деп айтып жатат азыр машыктыруучулар. For Malik on the belt C. Challenge decision on belt A. First action counter-attack by blue, 2 points. And then second action by blue again 2 points. And there is no danger position here for blue, so no more 2 points for red, only 2 blue and 2 blue. Challenge lost. 8-5 Теке каршы Нуртилек бул беттеште жеңишти алдырып койду, эми өзүнүн колундагы жеңишти тарттырып койду деп айтсак дагы болот. Эми эмне дейбиз, Нуртилек үчүн сабак болсун. Кийинки турнирлерде ката кетирбеш керек.